Бүгін 25 октябрь күні темір жол ооруканасынын инфекциялык бөлүмүнө тамак аштан уланып, медициналык жардам сурап кайрылгандардын саны 85-ке жетти. Bir күн мурун бул көрсөткүч 12 адам эле. Саламаттык сактоо министрлигинен билдиришкендей, бир пациент стационардык дарылоого жаткырылып, калгандарына атайын тез жардам көрсөтүлгөн соң амбулатордук дарылануу бекитилген. Ошондой эле атайын эпидемиктөөнүн жүрүшүндө белгилүү болгондой, жабыр тарткандардын көбү Империя пицца тамактануучу жайларында ролл азыктарынын түрлөрүн жеген. Бизнести текшерүү мораторийине байланыштуу 2018 жылдан бери Империя пицца жайлары текшерилген эмес. Азыркы тапта ууланууга байланыштуу тамактануу жайынын бардык филиалдары убактылуу жабылды. Учурда тамак аш азыктарынан үлгү алынып, лабораториялык иштер жүргүзүлүүдө. Анын жыйынтыгы 3-4 күндүн ичинде белгилүү болот. Жабыркагандардын көбү роллы азыктарын үйүнө буйрутма кылып жегендер. Азыр бул жайларда иштеген кызматкерлердин бардыгынан кан анализдерин алып, текшерүү иштерин аткарып жатабыз. Аталган жайларда андан башка да мыйзамга ылайык келбеген көрүнүштөр болгондуктан айып салынды. Белгилей кетсек, бизнести текшерүү мораторийи 2018 жылы бекитилип, былтыркы жылдын аягында убактылуу премьер-министрдин ордун ээлеген Артем Новиков тарабынан 2022 жылдын 1-январына чейин узартылган. Мындай иш-аракеттер ишкерлерге COVID-19 илдети күчөп турган маалда стимул берүү үчүн жасалган эле. Бирок азыр аталган мораторий алынып салынган соң мындай жайлардын бардыгын текшерүү иштери жаңыланууда. Белгилей кетсек, Империя пицца кафелеринде балык менен тамактангандар ууланып, ооруканаларга кайрылгандардын саны өсүп жатат.